азыркы кезде шал оорусу менен ооруган жана башка жаш балдар көбөйүп кетпеди. Мен өткөндө сунуш келтирген элем. Ушуну Жалал Абад, Ош, Талас, Баткен ар бир облустун борборуна реабилитационный центр катары ушуну ачып, ушуну бир мамлекеттен бир жакшы көңүл бурбайлы. Себеби статистиканы карасаңыз, өтө акыркы убактарда мындай плачевный состояние болуп калыптыр да ушул жагыч. Ал байкуш ата-энеси жөнөкөй бала бакчага алып бара албайт экен. Бала бакчага алып барса, башка ата-энелер кичине каршы болгондой болот экен. Жанагы эмне деп коет, Дауна деген оорулардын жанакысы бар экен. Жана башка оорулар. Ушул боюнча бир министриңиз менен сүйлөшүп, Минздрав менен сүйлөшүп бир сунуш келтирип, кичине бюджеттен сооп деле болот. Ушу реабилитационный центрлерди ачпайлыбы? Жок экен да бир дагы. Туурабы? Частный садикке берели десе, жанакын башка балдардын тарбиялануучулардын ата-энелери каршы болот экен. Анын үйүндө же билим ала албаса, же жакшынакай бир лечение ала албаса, андыктан параллельное лечение, параллельно бир окуу жагын карай турган жагын өздөштүрсөк жакшы болот эле да мындай. Кандай дейсиз буга? Сиздин айтканыңыз туура, областтарга бирден ачышыбыз керек, жок дегенде борборлорго. Буга мамлекет кийлишпесе болбойт дейм. Ал МП менен частный порядка жана алгылыктуу мамлекеттик бир жанакындай көңүл бурулуу керек болуп атат да. Ушул катмаргачы. Сиз жана айтып аткан Жибек жолундагы централ мурдакы качкан жанагы президенттин үйүн айтып атасызбы? Курманбек Салич Бакиевдин үйүнө ушундай курулуп атат деп. Аныңыз эми жакшы экен, кандайдыр бир жылыш. Улустун борборлоруна өзүнүн программасы менен атайын медиктерди, специалисттерди бөлүп, атайын мугалимдерди, логопед жана башкаларды бөлүп, атайын бир заманбап современдүү мындай жанакындай кылышыбыз керек да.